Бергенбиз караган жок да. Карабай калып кеткен. Шунун аркасында болуп атат бардыгы. Баткенде майыптыгы бар жаш келин күйөөсүнүн ур токмогунан ажал тапты. Аталган окуя коомчулукту сестентип, кордук көргөн аялдарды колдоо талаптары коюлуп баштады. Каргашалуу окуя 2 январда Кадамжай районунда болгон. Милициянын маалыматында жубайлар уруша кетип, күйөөсү аялын көчөдө муунтуп салган. Аял ошол жерде каза болгону аныкталган. Маркум Айкыз Калмурза кызы укпай жана сүйлөй алчу эмес. Кылмышка шек саналып кармалган, жолдошунун да ушундай эле майыптыгы бар. Aybanam koytmalı işte, ayban. Tünden kıymığa canı skul bolup ketatan. Ömür boyu versin. Murundağı bergenbiz karagan jok da. Karabay kalıp ketken, şunun arkasında bolup atat bardыгы. Bu öldürgen diye otatlar. Bir közü görgen, kollarını bana ayık, kollarını alarak görgen. Bir keçe juganda körse kızlar etet, başım çalgan deydi de. Şoğa endi men hakikat men çeçip ömrü boyu şu ceza kullanırsın soranım da. Ажал тапкан келин буга чейин күйөөсүнүн ур токмогунан запкы жеп жакындарын кулактандырган. Бирок ошого карабай жакындары салкын карап койгонун жашырган жок. Анткени үй бүлөлүк чир ар дайым кайталанып турчу дешет. Маркум буга чейин милицияга дагы арыз жазган. Мени акылдырып каратып, эме кылганда сразу эле биздин Баткен областынын баягы İçki işleri bölümüne bayağı сообщение çötken, al жерden bayağı tergөөчүлөр kelgen. Жооп жок эле калып кетти. Мисалы, биз эч нерсе укпадык, эч кандай тергөөчүнү көрбөдүк, тааныбадык. Чара көрүлдү? Чара көрүлгөн жок, мисалы, чара көрүлгөн, көрүлбөгөнү биз билбей калдык да, мисалы. Эч ким бизге айтпады да. Эгер ошол маалда чара көрүлгөндө ушул нерсе болбойбу деген ой да. Ал эми маркумдун былтыр зомбулук көргөнү тууралуу арызы кылмыш ишин козгоодон баш тартылган. Учурда кылмышка шектүү камак алынып, тергөө иши башталды. Аталган факты боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси, тактап айтканда адам өлтүрүү беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши козголуп, Айкыздын жолдошу убактылуу кармоо жайына киргизилген. Кадамжай райондук соту тарабынан анын бөгөт коюу чарасы 2 айлык мөөнөт, тактап айтканда 2024-жылдын 2-мартына чейин камакка алуу түрү тандалган. Ал учурда аянычтуу каргаша боюнча Камчыбек Ташиев дагы үн катып, зомбулукка кабылган кыз келиндерди УКМК коргой турганын айтты. Кадамжай районунда күйөөсүнүн токмогунан каза болгон 23 жаштагы келиндин тагдыры өтө аянычтуу болду. Урматтуу кыз келиндер, эгерде сиздерге зордук зомбулук көрсөтүлүп жатса, тез арада ар бир райондо жайгашкан УКМКнын кеңселерине барыңыздар. Энелерди, аялдарды, кыз келиндерди сактап, коргоп жана жардам берүүгө милдеттүүбүз. Эне бар, үй бүлө бар, мекенибиз болот. Бул кайрылуудан соң коомчулукта эки ачап пикирлер айтылып, талкууга жем ташталды. Айрымдар милицияга ишенбөөчүлүктүн айкын далили катары сыпатташууда. Анткени кыз келиндерге болгон зомбулуктун аягы тыйылбай, аргасыздыктын кадамы катары баалашууда. Биз илгертеден моя милиция меня бережет. То есть милиция мени коргойт. Анда эмес ички иштер кызматкерлери жоюп салып эле, анда баарын УКМКга өткөрүп бериш керек го деп ойлойм да. Себеби дегенде ички иштерди, мисалы ушул болуп аткан, биздеги болуп аткан урлулук, зомбулук, айтайлы ар кандай ички иштерде болуп аткан кылмыштардын бардыгын иликтөө иштери, сотко ашырып берүү иштери бул ушул милиция кызматкерлеринин тергөө кызматынын иши да. Бул өзү мурдатан ошентип келген. Анан бул жерде чындыгында УКМКга элдер бекеринен кайрылган жок. Себеби алар милицияга болгон ишеним жок болгондуктан кайрылышты. Демек, милициянын өзүндө чоң реформалар керек да. Кырчындай кезинде зомбулуктун курмандыгы болгон Шордуу келиндин сөөгү өзү тул өскөн Кара Бакка 3 январда коюлган. Анын артында 2 кызы калды. Дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан 97-орунга түштү. Аялдар үчүн өтө кооптуу болгон өлкөлөрдүн катарында Афганистан, Сирия, Йемен, Пакистан жана Ирак бар. Финляндия, Норвегия, Дания менен Люксембург аялдар үчүн эң коопсуз өлкөлөр деп табылган. Алмагүл Эрке Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.